жана сен деп атканы беле? Иә. Болду? Билгем да бетке чыгарып ошон үчүн билип тургам да. Давай, моңуңарды бүтүргүлө. Мен эсиптеп. Асқат Сулайманов балдарды сабадыбы? Кайрадан? Мурдада сабаган билесиңерби? Жазалыбы? Заябабы? Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен Фрунзе ТВ и сиздерге сонун жаңылыгыбыз бар. Көптөн бери көрүнбөй кеткенбиз. Анын себеби өтө жөнөкөй. Биз почти жарым жыл бою бир долбоордун үстүнө иштеп жаттык. И долбоорубуз буюрса мынакей күнөп старт алган. Тактап айтсак 23 февралдан баштап бардык кинотеатрларда Балчан кинокомедиясы старт алат. Мен Асқат Сулайманов, ошол Балчан киносунда служба жагын келген аскер кызматкерин ойноп атам. Меня зовут Алтынбек Кенжакулов. Мен аты жөнүм Жеңишбек Мырзаев. Барыңыздарга чоң салам. Ассаламу алейкум, асылдар, жакындар. Победа. Победа. Жеңишбек. Жеңишбек. Очень приятно. Взаимно. Мен атым Нуркул. Балчан тасмасында старший сержант болуп аткардым. Экөөбүз. Экөөбүз коллегабыз, Айлыгыңыз канча эле? Сенин атың ким? Саламатсыздарбы, менин атым Дастан. Мен да сержант болуп аткардым. Мен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 73-89 аскер бөлүгүнүн командиринин өздүк кырам менен иштөө боюнча орун басары гвардиянын подполковниги Узбеков Алтынбек Талантович. Башында сериал катары көргөн болчук да, себеби орустардын солдаты деген сериясын көрүп чоңойгонбуз. Анан ошол сыяктуу эле, бирок кыргызча версиясын кылса кандай болот деген ой бир 3-4 жылдан бери кетпей жүргөн. Бирок мен всегда түшүнчүмүн, акча аябай көп кетет. И мындай нерсеге, мындай долбоорго биз алыбыз келбейт деп жүрчүк. Актерский составда жалаң жаш балдар болгон үчүн мага наоборот оңой болду. Анткени жаш батыраак кабыл алат да. Өтө параметри күчтүү балдар ойноду. Баары тең профессионал эмес болсо дагы профессионально ойноп беришти. Мали деп таанышат, жизнь Мали деп, Алтынбек. Чалса мен үчүн ушул бала ачылыш болду, себеби энди аябай башкача элестеткем, мындай кичине жаттанбай экен, мен киного тартылып атамбы, же эмне болуп атат деп билет болсоң, аябай спокойно отуруп сүйлөшүп, ойлонуп көрөйүн байке деди. 2 күндөн кийин чалсам, хорошо байке, мен макулмун, кайсы күнү канчага барып калайын деди. Айтылган күнү айтылган убакка келди. Бир айтасың, бир айтканда сразу түшүнөт. И ошону так кылат, анан башка мисалы актерлор мондай кылып ийбешим десе, жок, мага режиссер монтти, мен ошону кылышым керек деп өзүнүкүн дагы бербеген адам экен, жаман өжөр адам экен, кээ бир жерден кыргыз тилинен барьерден кичине кыйналып калып атты. У меня проблемы с кыргызским. Я могу разговаривать на кыргызском, но играть на кыргызском не смогу. Лучше уж на русском сыграть и более-менее как-то помочь съемочной команде, коллегам. Ведь я теперь актер. Есть. И начали. Ага. Кино тартылуучу процесске биринчи жолу катышып атканым анан ушундай жаман экен да. Съемка болуп атканда бирөөлөр кирип, чыгып, посторонний звуктар болгондо режиссер кайра эле стоп, башынан тартабыз дегенде аябай кыжалат болуп кетет экенсиң. Жакшы кадрлар бузулуп кетти деп. Ошто жүргөм, жөн эле тамада болуп. Элдос Аскарбеков деген продюсер чалдамакчы. Байкебиз чалгандан звезда болуп кеткенге желание барбы деп атпайбы деп. Анан давай дедим. Бир жума урса сурап тойлорду отказ кылып келе берди. Майсен айтып келди. Чын эле аябай катуу өсүп келе атат Нуркул энебиз. Бир фильмдин премьерасында ошо тоже продюсер Элдос Аскарбеков чакырып калды. Ушундай фильм бар, сенин характериң сага отурат деди да, рөлчү. Отурат деди да, беткеле айтты да. Монтип отурбайт да, мындай монтип отурат да. Бул башка, Анан сразу эле давайте макул болду, сценарийди окудум, иштеп экен. Анан сразу эле макул болду. Я на самом деле
очень сильно удивился, потому что я никогда бы в жизни не подумал о том, то, что мой первый фильм будет на службе. Потому что служба, она сама по себе такое вот место, где нелегкая жизнь, если честно, да? А когда на службе ты еще и снимаешь фильм, это, по-моему, это необычное ощущение. Армияда служить өткөн эмесмин, кызмат өткөн эмесмин, и армия жөнүндө көп нерсени билбейм. И биздин кесиптешибиз, инибиз Дастан армияга барып келген үчүн андан анча мынча нерселер сурап сценарий жазып бергенбиз. Анан даярдык башталган кезде мен Министерство обороны, коргоо министрлиги уруксат береби, бербейби, комедия десе не серьезный болуп калат экен деп көрүп койбойбу деп ойлодум. Бирок жолугушуу болгондо бизде сценарийди угар менен эле дароо макулдугун берди. Болгондо да маселени бир күндө чечип, бизге жакшы бир шарттар түзүп берди десек болот. Кызмат кылайын дегенде менде мындай болуп калган, мен жалгыз баламын дейди. Анан жалгыз бала болгондуктан еще матч одиночка болгондуктан барбай калгам. Бирок аябай неметкем, намыстангам. Биздин убакта да дос балдарыбыз баары барышчы. Анан эми шартка байланыштуу ушундай болуп калган да. Так, эң жүдөгөн күн эме болчу. Мен үчүн, сен үчүн кайсы билбейм, мен үчүн саат түнкү 3-тө барып, үйгө баргыча 4 болду, кайра 6-да туруп алып, кайра съемкага келген күн болду. Уйку ачылбай, бир аз кыйналып, ошол күн кыйналып жүдөдүк. А так, калган съемкалар негизинен эле аябай сонун маанайда, сонун атмосферада өтүп атты. Меники болсо бир күн болгон, короче. Боом чечилип калып абдан жүдөгөм да. Кинодо кыйынчылык жөнүндө айтып берейинби? Мурда женский образды аткарчумун да. 2-3 жыл мурдачы 1-2 аткарып калгам. Анан женский образды бере турган жери бар болчу. Кат окуган жер. Ушундай кыйналдым мен. Армияда 1 жыл служба кылганда дагы андай кыйналган эмесмин. Ошол жерди аткарып атканда ушундай продюсер, режиссер, оператор, съемочный группаны бир 2 саат кармадым окшойт өзүм элечи. Ошол күн өтө кыйынчылык болду. Калган жерлер мен үчүн оңой болду. Оңой болду буюрса. Же адамдан пайда жок, же сенден пайда жок. Ташап кырарбы? Стоп, жеңиш келсең. Съемка учурунда өтө кыйналган жерим, күн суук кезинде мен форма жок, ичиндеги кальсон менен чуркадык 20 километрдей. 20 километрди элестеткиле. Съемканы ар жагынан бери жагынан машинага түшүп тартып атышты, ары жылып бери жылып атып. Ошол күн мен үшүдүм, кыйналдым. Мен өзүм 105 килограммын. Бул вести көтөрүп дагы ошончо километр чуркаш мен үчүн оор эле болду, чынын айтканда. Ата, не такта койнуңуз келип атабы? Анан бизге эң кыйын бул актерлор аткарып атканда күлбөй туруш. Башында 1-2 күн биз такыр көп кадрды буздук десем болот да, көп кадрларды бузуп алдык. Күнүгө 3 сааттан, 4 сааттан уктаганда күндөр болду. Бүгүн мисалы сменага, бүгүн акыркы смена болду, именно Кой-Ташта. Мен 2 саат уктап келдим. Биринчи жолу съемочный командабыз полностью бир жерде жатып уктап туруп тартып атты. Частьтан бизге жакшы бир бөлмөлөрдү бөлүп берди, ошол жерде туруп, то есть жол кирек акча короткон жокпуз, анан дагы эртең менен чогулганга убакыт короткон жокпуз. Турабыз, тамак ичебиз, тартабыз. Тартышат, точнее, мен кетип калаттым. Бардык жагынан көмөк көрсөткүлө деп бизге буйрук түшкөн. Ошого биз аябай аракеттендик. Анан съемочный команданын оозунан чыга электе эле баарын аткарганга биз жеке мен эмес, баардык өздүк курам аракет кылды. Кантип келип калдык? Айтпайлы ошону фильмге. Мен болсо жана 46-маршрутка менен келдим, сиз эмне менен келдиңиз? Жок, фильмге кантип чыгып? Фильмге дебейсизби? Фильмге болсо Элдос Аскарбеков деген продюсер байкебиз бар, ошол давай ушундай тартабыз дейт. Тартса тарталы деп тургандан кийин сен да тартам дейт, рахмат деп тартылып калдым. Дастан жанымда сценарий жазышып аткан үчүн ал өзүнө бир жакшы ролду тандап алган. Анан экинчиге экөө мындай эки сержант бири-бирине окшош болбосун деп
сразу дароо эле Нуркулду көргөм, себептен Нуркулду биз кичинекей кезинен бери тааныйбыз, бул өзү кичинекей болгону менен дагы ак өргөдө чоңойгондон сразу билип турат да, мындай керис үнү бар, анан ичинен мындай приятный наглость бар деп коет, ошону. Асан Сапаровдун өзгөчө характери бул өзү негизи мындай чоң кызматка депутат болом деп чуркап, анан буга лишь бы военный билет эле керек болот да. Блин, я на съемках встретил таких необычных людей, которых я видел по телевизору. Я вот еще таким вот, когда был, это пример Асхат Сулейманов. Я его в телевизоре только видел, понимаете? А вот сейчас я вот с ними играю. Это было вообще круто, ништяк. Кино тартып аткан адамдардын так эс албайбы деген ой келди да. Анткени түнкү 3-кө чейин, 4-кө чейин съемкалар болду. Анан кийин кайра таң атпай жокерлер менен чогуу 6да туруп алып, эртең менки дене тарбияга катышып чуркап атышты. Ошондон кийин улантып атышат. Тактап айтканда биз сценарийде аябай жалпак тил менен айтканда мындай байкуш кылып жазып койгон экенбиз, потому что билген эмеспиз да, там бир автомат карматса сүйүнөт элек, же бир военный машина менен жүрүп калсак дегендей. Армияга келгенибизде жигиттер не керек болсо полный алып келди. Оркестр барбы десек. Азыр деп туруп жарым сааттан оркестр келди. Бир бусик. Бир сценага, по-моему, 10 солдатпы, 20 солдат мындай фонго тизип коюш керек болот десең, 400 солдат тизилип калды. То есть бизге министерство обороны, коргоо министрлиги жагынан анан эң башкысы мына Бишкек шаарынын четине жайгашкан Койташ аскери бөлүгүндө биз съемкабызды жүргүздүк. Ушул жердин жетекчилиги болгон шартты түзүп берген үчүн жашоомдогу эң жеңил өткөн съемкалар болду десек болот. Мен мына азыр ушул Палчандар киносунда өтө ыраазы болдум. Мен кийип турган могу форма баардыгы жапжаңы. Тамак ашын көрдүм балдардын ичип аткан. Жатаканасын көрдүм, биз кыштын күнү тартып атабыз. Жыпчылуу. Анан мындай жерде мекенди коргоп, мекен үчүн служба кылбаган эркек мен түшүнбөйм анда. Биз башка кинолорубузда жанагындай массовкага адамдарды чакырабыз. Кээде келишет, кээде келишпейт. 100 адам болсо, ошол 100 адамды кээде башкара албай калабыз. Канча солдат дейбиз? 100 солдат дейбизби, 200 солдат дейбизби, даже 300 солдат дейбизби? Келет, келгенде дагы бир адамдын немеси менен, приказы менен унчукпайт туруп беришет. Биз каалагандай кадрды, каалагандай сценаны тартабыз. Ошол нерсеси айырмачылык болду. БТР. Шаарга айдаш керек болуп калды бир күнү. Атайын министерстводон уруксат алып, бул жактан мындай частьтан айдап чыгып, анан шаардын центральный көчөлөрүнөн айдап калдык. Түнкү саат 4-тө чыкканбыз. Атайын уштап элдерге мешать этпейли, транспорттарга мешать этпейли деп. Бирок ошондо да элдер көрүп, сүрөткө тартып, видеого тартып, жаныбызга келип, бунун эмне болуп атат, тынччылыкпы деп сурагандар аябай көп болду, сарсанаа болду. Это эмоции. Просто в натуре я, да, когда увидел БТР. БТР, я раньше в площади видел его вот так издалека, и то на телефон Nokia снимал. А сегодня я в ней был, поэтому, не знаю, я очень быстро хочу посмотреть. Я до сих пор... Ты смотрел? Ты что, смотрел, что ли? Кино? Нет. Нет, вот я тоже не смотрел кино. Магистральдан кылсак эмне болот? Болот. Магистралга чыгамын. Магистралга чыга аласыңбы? Ооба. Эртең кинонун бир жеринде жүрсөң, Бул киного эмне жагы менен жагат? Элде жок техникалар менен, бүт эмне техника болсо ошонун баарын колдондук десек жаңылышпайбыз. Сиз андан жаңылышасызбы? Менин оюмча кино ар кимге ар кайсы жери жагат деп ойлойм. Неге дегенде бул кинодо сүйүү дагы бар, саясат дагы бар, и патриоттук сезимдерди козгогон моменттери дагы бар. Ошондуктан кинону көрүш керек биринчиден.
сүйүп жүргөндөр сүйүү жөнүндө тартылган кадрларга аябай суктанат болуш керек. Анан сөзсүз түрдө эле ар бир мырза жигит патриоттук сезимин бир минтип кете тургандай фильм да. Анда жигит мырза эмес кыргызымдын дегендей. Мен кинону көрө элекмин, бирок сезип атам, жүрөгүм менен сезип атам. Бул эң мыкты кинолордун бири болуп туруп чыгат деп ишенемин. Патриоттук нерселерди ойготчу жерлери көп. Кандай десем? Сен эркек болсоң, анда бул службаны кылыш керек деген нерсе бар биякта. Мага негизи өзү тартип жагат, дисциплина деген. Бул жерде ар ким өзүнүн ордун билет да. И ошол бир нерсеге ответственность алса, ошону аягына чейин так жана туура аткарышат. Ошол нерсе мага абдан жакты. Мисалы, мондай кылыш керек десе, болду, ал нерсе не обсуждается, значит, ошондой болуш керек. Бул фильм баарыңыздарды көргөндөн кийин, эгерде армияга бар электер болсо, армияга барыңыздар келип кетет. Эгерде ата-энелер көрсөңөр, балаңарды урушуп атып армияга жөнөтөсүңөр деп ойлойм. Бул ошондой фильм. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Главное правило, которое я запомнил лично для себя, пока шли съемки. Один за всех и все За одного. Только военныйлар түшүнө турган эле кино болуп калбаш керек деген. То есть апаң менен келесиңби, кичинекей бөбөгүң менен келесиңби, бул кинодо эч кандай мындай армейский терминдер жок же башкалар жок. Бул солдаттардын жашоосу жөнөкөй тил менен айтылып берилген деген болот да. Жокерлердин көзүнөн да жаш чыгып кетти. Мен мындай актерлук чеберчиликти биринчи жолу көрүшүм ошол менин жүрөгүмдө калды да. Негизи кыйын актерлор да катышты. Баарына чоң рахмат айткым келет. Анан Аллага шүгүр деп да айткым келет. Ушул биздин аскер бөлүктө тартылганына. Мен муну ойноп атып, эми кинону көрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн бааңыздарды бересиздер. Мен өзүм жаман болдум чынын айтканда. Бирок андайлар бар. Жакшы жагынан көрсөтүү, мен өзүм кандай көрүп атсам ошондой көрсөтүү. Эми мен режиссерлук көз карашым. Вот, анан дагы бир нерсе айтарым, мурдагы баягы дедовщина деген нерселерди көп укчубуз, баарыбыз эле билебиз. Азыр дедовщина деген нерсе жок экен. Кино дүйнөсүндө буга чейин сураштырсак, мындай бир-эки военный тема боюнча кинолор тартылган экен, бирок бир эң алдыңкылардын бири болот деп биз мындай коргоо министрине да убада бергенбиз, элдерге да убада бергенбиз, буюрса ошолуга да так аткардык деген ишенебиз. Чоң рахмат. Бул Нуркул байкемди сен деп жүрөр эле неудобный болдум. Ошо кечирип коңузчу. Эме кинодо бул мен эле эмес, Аскат Сулайманов байкебиз сен деп аттың, Аны вообще балам деп. Дагы эле улантып берсе биз каршы болмок эмеспиз. Анткени өтө кызыктуу жана өтө жакшы күндөр өттү. Ошого ыраазычылык билдирим келет, анткени съемочный группа өзү да билбей моралдык, психологиялык абалын өздүк курамдыкын жогорку деңгээлге көтөрүштү. Отдельное спасибо одному человеку, можно, да? Отдельная благодарность, вот прям просто вот низкий поклон этому человеку, потому что без него бы, по-моему, наша съемочная команда не смогла бы провернуть такие шедевральные кадры. Этот человек является замначальником, это Алтынбек Байке. Тезка, меня тоже зовут Алтынбек. Спасибо ему и спасибо его личному составу за то, что они поняли, что нам нужна помощь. Жанагы патриоттук сезимди ойготкон кандайдыр бир деңгээлде ошол нерсеге мамлекетибизге кичине болсо да кызмат кылдык деген үмүттөмүн. Ушунчалык кыйналып, кысталып тарткан кинобуз 23 февралда башталат. Ар бир кинотеатрда келиңиздер, көрүңүздөр. Патриоттук сезимди ойготуш керек.